Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу бир туугандар. Азыр биз алыскы айтылуу Индиядан салам жолдоп отурабыз. Бүгүн 2022 жыл 10 январда азыр биз Индиядан ошол азыр дартына даба издеп, ошол көпчүлүктүн катарында ошол Индияга келип отурат. Бул жерде бул жерге келиште дагы жансыз жалбырактым деле оңдон солго дарылыш Кудайдын буйругу менен деген пайгамбар алейхисалам. Бирок ошол учурда эжекемдин дагы бул жерге келип жетүүсүнө ошол эжекемдин бир туугандары, эң башкысы өзүнүн уул кыздарынын зор аракети, ошол эле жакын тууган уругу, жекжаттар, кыргыздар өзү биз аябай меймандос келгендигибиз баарыбызга маалым. Ошол тууган уруктары анан биздин ырчы агабыз Муктар Атаналиев агабыз дагы бул маданият жаатында эле эмес, ошол жаатта дагы колунан келишинче жакшылык кылуунун аракетин жасап келет. Ошондой деги эле баардык кайрымдуу мекендештер ушунчалык терең ыраазычылык, себеби көпчүлүктүн баягы чоң бата тилек дуалары менен болсо дагы мына ушул жерге сиз келип отурасыз да. Анан айтсаңыз, ушул бул аты жаман оору бүгүнкү күндө бир эле сиздин үй бүлөк эмес, көп үй бүлөнү түйшүккө салып атат да. Анан ушул алгачкы жолу кантип башталып, сиз кантип билип, анан бул неден келип жуктуу же эмне болуп башталды сизде? Мен эми ошондо 10 жыл аралыгында Кыргызстанда эле дарыланып жүрдүм. 10 жылга чейин 6 ай сайын, 3 ай сайын келип жатып дарыланып жүрдүм. Анан буурак акыркы июлда катуураак жыгылдым. Ошондо андан мурун бир кровотечение кетип, анда да жакшы болуп чыктым. Болот Турузбеков агайым, врачым мени дарылап жүрдү ушуга чейин. Анан ал киши деле ошо пересадка кылыш керек деди. Бирок мен болгон жокмун, жок барбайм деп. Анан балдарды деле айткесиң, анан өзүбүз деле ошол немеге жете албайбызбы, кандай болот деп коркот экенсиң. Анан ошончо ал агай анан ошо бир топ такай жанымда жүрдү. Анан ушу акыркы жолу жыгылганда ушу Мамакеевде жаттык. Эми ал күндөрдү Кудай башка салбасын. Ар бир эле кыргыз адамдарына, ар бир жанга бербесин. Мындай оору жаман оору экен. Канчалаган адамдар ооруп атат. Ошо мен жаткан убакта эле мен жанымда адамдардан канча кишилер өтүп кетти. Анан ал күндөр ичибизге да суу толуп кетатты. Жакшынакай болуп баш көтөрүп отурганда деле кайра ооруп калып аттык. Мындай аябай катуу жаныңды кейитип, же бутуң же колуң ооргандай эмес. Жатып эле калат экенсиң, шалдыратып жаткызып коет экен, уктатып коет экен аябай. Анан бир канча дарылар кетти, бир канча акча кетти дегендей. Анан ушул акыркы немеде врачым аябай күчтөдү мени. Эгер жашайм десең, сен эмнеге неметесиң, сенден карыгандар деле барып атат. Жашашың керек сен деген тургуң үйдө деп, ушул киши аябай неме кылды. Мен сени ушул жолу түңүлүп дейт да, айтат ошо Болот Турузбеков агай. Айтат, мен сени ушул жолу мен колумдан узатып алам го деп корктум дейт да. Мамакеевде жатканда мени када уруксат бербей кой дейт. Себеби ал киши башка жакта иштейт да. Анан айла жок, ал жерден кичине жакшы болуп баш көтөргөндөн кийин үйгө чыгып келдик. Үйгө чыгып келгенден кийин эле ошо балабыз, мама, мен тим эле жанымды берсем дагы алып барам, мен эмне кылсак да алып барабыз деп эле анан папасына айтып, бир туугандарына айтып, акылдашып, анан ушулар кан тапшырышып, донор боло башташты. Аны деле ушул кичине көп билген жокмун башындачы. Ким эмне берип атканын баары ызычы болуп жанында жүрүштү. Андан кийин жаттым. Ошол кездеги күндөр эми аябай кыйналыш болду чындыгында. Ичимде мурун бөксөрүп кетчи, дары менен анда да бөксөрбөй койду такыр. Улам соот болуп эле көтөрүп чабыла бердим. Анан эмне алабыз деп анан кийин ушул балдардын баары анализ беришип, анан кийин улуу балабыздын каны ошо туура келип калды. Анан ал бала айтты, мен донор болом, берем деди. Мен эчтеке болбойт, мама,
эң негизгиси сиз жакшы болуңуз деп ушинтти. Анан ошондо да балам отуруп алып Кудайдан тилептир. Ушу кыздардан чыкпаса экен, менден чыгып калса экен. Ушундай Кудайдан тиледим дейт. Жумага барат, намаз окуйт. Анан ошондо отуруп алып, жанына отуруп алып ыйлады. Мама барыңыз деди. Анан эмне кылабыз, эмне кылып барабыз деген неме келди. Макул барайын дедим. Жолдошум да бар деди. Мен болгон эчтеке калтырбай болгон сатам. Эмне болсо ошо болсун деди. Анан мейли деп анан чамына макулдугумду бердим. Анан врачыма айттым, мен макул болуп атам балдарга десем, сен эч али ушун үчүн керек болчу, тил аш керек болчу деди. Анан ары карап, бери карап, эме кылалык, эми кандай кылабыз деп анан ошо Мухтар абага кайрыламыз. Мухтар ага анан ошо Азамат балам сени тааныштырды. Анан ушул аркылуу кыргыз элиме, туугандарыма, сага окшогон балдарыма рахмат. Мынтип ошо тиги Кыргызстандагы мага окшогон канчалаган адамдар жатат, чын эле келе албай жатат. Менин жанымдагылар деле барбайм деп деле эмне болуп кетип калдыңыз деп ушул күнгө чейин эч албай атышат да. Ай ушинтип келдик. Кудасы экөө элге кайрылдык, болгон малын сатты. Эчтекебиз калбай калса да ачка отурсак да сени алып калалык дешти. Анан ошолорго рахмат. Кыргыз элиме рахмат. Тазим кылам. Элибизден, жерибизден айланайын. Ушинтип кол сунгандар көбөйө берсин. Рахмат. Алла Таала батасын берсин. Мага окшогондор канчалап неметип атат, Кенеди балдар. Ой эме коркут экенсиң балам, анан бирок баары бир делечи. Анан ошону менен биртке немебиз жетип калды операцияга деп, анан кийин ошону менен чыгып жүрө бердик. Кетип калдык. Анан ошол учурда мына Айсалкын деген кыз биздин болгон документтерибизди мен билбейм, аны балам эле чуркап жүрдү, документтерди катуу бүтүрдү. Ошол чуркап жүрдү. Эмне десе ошонун баарын чуркап алып барып дайындап берип, анан өзүң менен байланышка алаттым. Анан Кудай ошо батасын берсин, Кудай батасын берсин. Алла ыраазы болсун, мен ыраазымын. Эл журтума, туугандарыма, айылыма, жериме, элиме, бир туугандарыма баарына бата берсин. Эч кимге бербесин, бул ооруну Кудай бербесин. Бутуң болуп калса, бутуң неметип калса, уш жериңди зыркырап сыздайсың. Антпейт экен, ошо айтып атпайм, эчтеке билгиспей ооруйт экен бул. Анан мага окшоп келген жердеги адамдар абдан көп экен. Жакшынакай кирип, жакшынакай чыгып атышат. Самолетту да биз аябай жакшы болду да ошол убакта. Түз рейс болуп калды. 2,5 сааттуу 3 саатка жетпей эле келдик. Ушундай эчтеке кыйналган жокпуз, эчтеке болгон жокпуз. Тим эле сонун келдик да эле. Келген күнү эле бизди жолдон тосуп алышып, больницага алып барып көргөзүшүп, жатаканабызды даярдап коюптур, болгон жерибизде жүрүштү. Ушул жактын элине да жерине да рахмат. Ыраазыбыз. Эч кандай нааразычылык. Эгер ушундай кичине мүмкүнчүлүк болсо эле, колдон келсе ушул жакка келип дарылаңыздар. Эч ким жок дебейт экен. Врачтар аябай ийкемдүү, медсестралар андан ийкемдүү, сурап эле турушат экен, эмне болуп атасың деп. Азыр бул жакта келип сиздер балким дагы башка бир келген кыргыздар менен байланышып, кандайдыр бир ушул жакта дагы бизде ушундай случайлар болуп жатат. Баягы кээ бир учурларда бул элге дагы керек маалымат да, анткени келип дагы мисалы ашык чакчаларга учураган учурлары бар. Жанагындай бир ортомчуларга туш келип калып туруп алданып калган учурлары бар. Мына кече күнү эле келатканда деле документтерди тууралап келбей, аэропортто уже кыйналып, жолдо кыйналып аткандары бар, мисалычы. Документтери нормалдуу, бүтүрүп келе албагандыктан. Анан ушундай сыяктуу нерселер сиздер дагы бияктан бир жолуккан кыргыздардан? Жок, бирөөлөр эле жолукту өткөндө. Таластыктар деди го дейм, ушу больницадан неметтик. Анан ушу кыйналдык деди. Жолдон документтибиз туура эмес болуп калып, кыйналдык деди. Анан ушу биз документтен да, билеттен дагы, эчтеке жолдон да кыйналган жокпуз. Аябай жакшы келдик. Рахмат. Силерге да рахмат. Айсалкынга рахмат. Бизге аябай кеңешин берди.
Азыр буякта сиздер анализ тапып чыгып аткандар бүттүгү квитанция менен төлөмдөр төлөнүп бүт атат. төлөнүп атат. Баары Бүт квитанция квитанция. менен. Ооба. Балам өзүнүн эле акчасын колуна санап квитанциядан чыгарып берип атат. Анан бир жерден айтышты да, ошол квитанциянын ичинен тиги жеңилдик берилип, жанагы аппаратка түшкөн немелериңердин баарына жеңилдик берилет деп айтып түшүндүрдү. Бизге Актар деген бала тосуп алып аябай түшүндүрүп айтып атат. Эмне керек болсо, анан эми бул бир топко чейин аябай жакшы анализди алышат экен. Донордон да алышты, менден да алышты. Бир 10 чакты күндөн ашты да, ондан 10 күндөн деле көп болуп калды аябай. Анан бир эле кенедей эле нерсеңди кайра карашып, ал эмне деген, бул эмне деген дешип изилдешет экен өздөрү. Анан жакшы дешип, анан кийин коюп беришти. Анан Азыр уже бүт немесин дайындап туруп, операцияны гана күтүп туруп атат. Мен ооба бүгүн эртең деп күтүп калдык. Анан Кудай буйрса жакшы, баары жакшы. Кудай буйрса. Мына урматтуу бир тууган, ошол кашыбызда энелер аман болсун. Анткени ушуга окшогон мынакей апабыз отурат. Апабыз, эгер апаларыбыз болбосо, эне болбосо, бул жарыкты биз көрбөйт элек. Ошондуктан ушул эненин аркасында дүйнөгө келип, дүйнө таанып, бүгүн жашоодогу жакшы күндөрдү көрүшүбүзгө себеп болгон эң чоң себепкер асыл зат мына эне турат жаныбызда. Ошондой апаларыбыз аман болсун, аталарыбыз аман болсун. Эч бир үй-бүлөдө ата эне эч бир оорубасын. Балдарынын жакшылыгын көргөнгө ар бир ата эне татыктуу. Ошондуктан мен дагы тилектешмин, ушу жүрөгүм менен тилектешмин. Урматтуу достор, биз жакшылык кылсак кылбасак да бул өмүрлөр өтүп жатат. Биз жакшылык кылсак кылбасак дагы, жакшы сөз сүйлөсөк дагы, кимдир бирөөлөргө бир кол сунсак сунбасак дагы эң мындай бир өмүрдөн өлүмгө канчсек да жакындап атабыз. Бирок ушул күндү эстен чыгарбай, Кудай берип аткан мүмкүнчүлүктөрдү туура пайдаланып, Кудай берген убакытты Кудай жолуна жумшап, мынакей азыр кашыбызда апа турат, ушундай бар кезинде барктап, сыйлап, урматтап, мына азыр эне өзү айтып аткандай эле баласы бардыгына даярмын деген балдар бар экен. Бирок ушул коомчулукта аралашып көрүп атабыз. Ата энеге деги кайрымы жок, айрым адамдар бар, балдар бар экен. Көрсөң зээнин кейит. Ошондуктан кайдыгерликтен алыс болойлу. Дайыма жакшылыкта жашап жүрөтөйлүчү. Ошондуктан мен баарыңарга ушул эне менен биргеликте эле рахматымды айтам, ыраазычылык билдирем. Себеби бүгүнкү күндө мына ушундай ишеним болгон жерде ийгиликтер бар экен. Ишеним болбогон жерде ийгиликке жетүүбүз кыйын. Ошондуктан бири-бирибизге ишенип, ишеним артып, мына бүгүнкү күндө бир адамдардын жакшынакай жашоосунун жакшы жакка бурулуп кетишине, тагдырынын жакшы жакка бурушуна себеп болсок, демек биз Кудайдан сыйлык алабыз. Эгерде бири-бирибиз алдап, кандайдыр бир туура эмес кадамдар жасаган болсок, Аллах Тааланын алдында анда биз сыйлык эмес, жазалыкчылыкты өзүбүздү түрткөн болобуз. Ошондуктан мен айткым келет, бүгүнкү күндө ушундай бир бири-бирибиз мындай бир мээримдүүлүгүбүз менен карап, жакшылыкты жасайлы. Жакшылык Кудайдан сөз кайтат. Ошондуктан баарыңыздарга амандык тилейбиз. Кимде ким кол сунган болсо, Кудай буйрса, ал Кудайдан кайткан болсун. Пендеден кайткандыгы убактылуу, ал эми Аллахтан кайткандыгы бул түбөлүктүү. Баарыңыздарга амандык тилейбиз. Кудай буйрса сиз Рахмат. жакшырып, Кудай буйрса ушул оору сурконун бардыгын Индиянын мусорларына тыштап туруп, Буйрса. жашнакай уул кыздын кашына аман барып калышыңызга биз тилектешпиз. Айтканыңыз Тилектеш эле болуп отуруп албай, көмөктөшүп, мына ушундай сиз тойлордо, жалаң жакшылыктарда гана жүрүп, жакшылыктын үстүндө жүрүңүз. Биз тилектешпиз. айтканыңыз. Аллах Таала баарыңарга амандык, бекем ден соолук берсин. Рахмат, баарыңарга рахмат.